Бұл мыйзам долбоорун 93-жылы 22 январда КМШ мамлекеттерин жетекчиликтерин кезигишиндеги Тажик Республикасы менен Афганистан мамлекетинин чек арасындагы тилкесиндеги кырдаалар боюнча ошо жерден сунуш кабыл алып, ошол жерден бир чечимге келишкен. Ошол убакта бир аз тарыхка айта кетсем, 93-жылдан баштап Тажик Афган чек арасын кайтарууга Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстандын аскерлери, дагы ошол жерде турган Россиянын чек арачылары ошол Тажик Афган чек арасын кайтарууга алышкан. Ошондон бери 93-жылдан бери 94-жылга 99-жылга чейин Кыргызстандан 10 батальон барып кирип чыккан. Жыл сайын батальондор бир жылда 2 батальон кирип чыкчу алмашып. Ошол жерге 4000ден ашык биздин жоокерлерибиз, офицерлерибиз катышып келген. Мурдагы СССРдин мыйзамдарына ылайык интернационалист жоокерлер үчүн бекитилген жеңилдиктер Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 92-жылдын 9-декабрында 63 токтом менен ошол жерде катышкан аскер бөлүктөрдүн өздүк курамдарына жайытылган болчу. Тилекке каршы 96-жылы айта кетиш керек, ошол батальондор ошол жерде кызмат кылып аткан учурда мыйзам кабыл алынат. Согуштун куралдуу күчтөрүнүн ардагерлери жана оруктагы эмгекчилер жөнүндө. Бирок ошол жерде катышып аткан ошо интернационалисттер ал мыйзамга кирбей калат. Ошол жерде милдетти аткарып аткан убагында. А жерге 10 дайыр жолу айтайын 10 батальон кирип чыккан. Ошол жерден мен 7-чи батальондун командири болчумун. Ушул должностка келгенден баштап ошол жердеги катышып келген жоокерлерибиз, офицерлерибиз ушунча 96-жылдан бери жогорку кеңештин, бийликтин эшиктеринин баарын тешип бүтүп уже чарчашкан. Мага ошо менде кызмат кылган жоокерлерим, офицерлерим келип, былтырдан баштап ушул долбоорду биз кайра көтөрүп атабыз. Урматтуу Вера Калбековна, урматтуу депутаттар, бул жерде бүгүнкү күндө биздин учетто 2401 кыргыздын жараны турат. Ошол жерде катышып келгендер. Общий тизме боюнча 4000ден ашык. Андан 1000ден ашыгы бүгүнкү күндө мамлекеттик ишканаларда, күч структураларда азыркыга чейин кызмат өтүп келишет. Ошондуктан бул демилгени экс-депутат Жээнчуроев канча жылдан бери көтөрүп келген. Ушул күнгө чейин бул мыйзамдын долбоору тилекке каршы ишке аша элек. Мисал катары айтып кетейин, маалымат иретинде Россия Федерациясында 2011-жылы, ал эми Казакстанда болсо 2020-жылы ошол жерде катышып келген жоокерлер күчүрмөн аракеттердин ардагери болуп таанылат бүгүнкү күндө. Биздин ошол жерде катышып келген 2000ден ашык жоокерлерибиз, 2,5 миңге жакын жоокерлерибиз бүгүнкү күндө бир даже статусу жок. Ушул долбоорду урматтуу депутаттар колдоп беришиңерди суранабыз. Урматтуу депутат